Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tuğandar yaratkan merimde Allah. Bugünkü ibadattарыбызды қалдап, күнәләребезді кечирип, ақиреттеги даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Аллах Тааланын эң ушундай бир улуу айларды биз әл-ашхур, әл-хурум деп коебуз. Ошол жараткан Аллах Таала адамдар үчүн тынчтык тартуулай турган мына ушундай улуу айлар бар. 4 ай. Мына ушул айларда туугандар ушундай урматка, аябай чоң бир урматка ээ болгон айлар болгондуктан адамдардын ортосунда жаңжал, конфликт, уруш, кан төгүү, мына ушундай нерселер бардыгы тыюу салынган. Бул нерсени туугандар адамдар илгери бекем ушул эрежелерди карманып келишкен. Мисалы, бүгүн мына ошол эл аралык биз өзүбүз бүгүн күбө болуп турган окуялар, мынакей согуш. Мына ушундай кесте дагы ислам шариятыбыз бизге дайыма мусулмандарга Аллах Таала буйрук кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү ушул нерсени жашоосунда көрсөтүп кеткен эң чоң бир эреже. Бул урушуп жаткан өлкө, мына ошол согушуп жаткан душман тарап менен эгерде кандайдыр бир келишим кол коюлган болсо, окту токтотуп, атууну токтоткон бир кандайдыр бир мезгилге чейин мына ушул нерселерди эки тарап тең ишке ашыруу милдеттүү түрдө моюндарына жүктөлөт. Мына ошол нерсеге болгон келишим ишке ашыш керек. Мусулмандарга Аллахка ишенген, Кудайга иман келтирген, Аллахтын буйруктарын, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын буйруктарын аткарамын, мен Кудайга моюн сунган мусулман адаммын дегендер дагы мына ушундай келишимдерди бузбастан убадаларында турушкан. Эч качан мына ошол нерсени бир тараптама кыянаттык менен бузуп, артынан келип бычак саймай деген нерсе исламда туугандар болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде, бул дин, туугандар, диндин ээси жараткан кудуреттүү Аллах. Мына ушул нерсени эч качан унутпаш керек. Бирок биз бул нерсени ар дайым унутуп келебиз. Эмне үчүн мынакей акыркы кездерде туугандар жер бетинде кайсыл континент болбосун, кайсыл ошол өздөрүн улуу держава деп эсептеген өлкөлөрдүн бардыгы мына ошол терроризм, экстремизм, адамдарга коркуу жана өлүмдү тартып аткан мына ошол дин деп, мына ушул дин менен уйкаштырып отуруп, кандай деңгээлдерди, кандай нерселерди биз башыбыздан кечирген жокпуз. Биз дайыма айтып кетебиз, туугандар, мына ошол кайсыл жерде адамдар жашабасын, жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын аларга берген ошондой бир неаматтары сөзсүз түрдө ошол жердеги адамдардын бир кандайдыр балесине, бул неамат болуп, бирок балесине айланып калып атат. Эмне үчүн дегенде, мына ошол кайсыл бир өлкө болбосун, ошонун жайлашкан жерлердин астындагы кендер башкаларга керек болуп, ошондуктан мындай нерселерди эч качан шайтан, иблис, мынакей Куран Каримде эч качан шайтан эч качан чындыкты айтып келген эмес, калпты чындыктай айтып келген. Акыйкатты калптай кылып тартуулап келген. Ошондуктан мына ошондой өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн булар арам нерселерден эч качан өздөрүн токтотпой, мына ошол нерселерине болгон жолду, өздөрүнө болгон фатваны булар таап келишкен. Мына көп алыска барыштын кереги жок. Бардыгыбыз билебиз, мына ушул мусулман өлкөлөрүндөгү болгон согуштар. Мусулмандар эч жака барган жок. Башка өлкөлөргө барып согуш ачкан жок. Бирок средства массовый информацияларда мына ошол Европа, батыш өлкөлөрүндөгү мусулман өлкөлөрүнөн барган беженцилардын жасаган, мисалы, ошол жактагы жапайылык кылган нерселерин мусировать этип келишет. Коккуй мына ошол жерден келген баягы мусулман беженцилар аялдарды зордоп атыптыр, бул жерде тигилерди төнөп атыптыр деп мына ошол туугандар батыш өлкөлөрүнүн эң ошол алдыңкы ошол лидирующий позицияларды ээлеген ошондой күчтүү өлкөлөрдөгү болгон мынакей ушул көрүнүш. Бирок ошол нерсени эч ким суроо бербей жатат. Эмне үчүн мына ошол алыстан келген ошол жердин жарандары эмес, башка бөтөн элден келип мына ошол жерде проблемалар жасап атат? Бул эмне үчүн? Эмне мындай түрткү болду деген суроону эч ким узаткысы келбейт.
мына ошол нерселер өздөрүнүн жасаган кылмыштарынын табигый мыйзам ченемдүү жооптору экендигин булар түшүнбөй жатат. Ошолордун жерлерин талкалап, согушту ачып, адамдар согуштан коркот. Бул табигый коркуу, бул табигый коркуу. Эмне үчүн дегенде, эч нерседен коркпогон бул бир гана келесоо болушу мүмкүн. Эч нерседен коркпогон бул мээси жок келесоо. Жинди адам эч нерседен коркпойт. Адам нормальный болгондон кийин коркот. Өзүнүн бала чакасы үчүн, өзүнүн үй бүлөсү үчүн, жашаган жери, жашаган үйлөрү, мына ушундай нерселерден дайыма адамдардын ушул бир түр адамдардын тарабынан жасалып келген ушундай кылмыштар. Ошондуктан туугандар, мынакей ислам дини пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн реалдуу жашоосунда бул диндин канчалык деңгээлде мээримдүү, боорукер жана бул акыйкат ээси экендигин тастыктап келип. Бирок туугандар, мындай акыйкатты бардыгыбызга белгилүү болгондой, туугандар, мындай да, курсагы ток менен курсагы аштын ортосунда мындай общий нерсе азыраак болушу мүмкүн. Же болушу да мүмкүн эмес, интерестер. Эмне үчүн дегенде, курсагы токтун уже жүрөгүндөгү каалап турган стихиясы башка нерсени ойлоп атса, курсагы ач, ошол курсагын кантип туузсам деген ошол нерсе менен бул алек болуп турган болот. Ошондуктан ортосунда, булардын ортосунда чоң ушундай айырма бар. Мен айтайын дегеним, Аллах Таалага иман келтирип, Аллахтын бар экенине, жана Аллах Тааланын кудуреттүү, жаратуучу зат экендигине, жер менен асмандарды жараткан бул Аллах экендигин, эртең бул сыноо дүйнөсү экендигин, жана бул эртең ушул сыноо дүйнөдөн кийин түбөлүк чыныгы акыйкат, акырет жашоосу бар экендигин, эртең улуу сот болушун билген, мына ошол бар экендигине эгерде ишенген адамдар болгондо, туугандар, ошол биз көрүп аткан акыйкатты алар дагы көзү менен көрүшмөйт. Эмне үчүн дегенде, туугандар, бул адамдардын ортосундагы болгон бири-бирине жан тартуу, адамдар бири-бири үчүн боор ачып, бирөөнүн трагедиясы башка ошол трагедияга кабылбаган адамдар үчүн дагы жүрөктөрүнө оору тартыш керек эле, бирок бул нерсе бүгүн жок. Бүгүн бул нерсе, мисалы, адамзаттын жашоосунда мына ушул нерсе аябай аз болуп кетип атат. Түшүнбөй. Жүрөктө иман болбогондуктан Аллах субханаху ва таала айтып атты эле. Аллах айтып атат: "Интаттакуллаха яж'ал лакум фуркана". Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхында дагы, туугандар, аябай көп биздин исламдын ошол эң башталган кези бул, туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 15 кылым алдыңкы история, тарых. 15 кылым алдыңкы тарых. Бүгүн мынакей туугандар, жер жүзүнө мына ушул диндин чакырыктары жетип барды, бирок дагы деле туугандар, мына ушул исламдан болгон чыныгы бир исламдын түшүнүгү, чыныгы ушул исламдын жашоодогу болгон, мына адамдын жеке жашоосуна болгон, адамдардын ошол коомдук жашоосуна болгон, эл аралык деңгээлдеги бүтүн жалпы адамзат үчүн болгон ушундай мамиле, исламдын мамилесин, көз карашын көпчүлүк адам түшүнбөй келет. Эмне себептен деген суроо, туугандар, биз айтабыз, туугандар, мына ошол Аллахтын берген хидаяты бул аябай чоң, аябай баалуу, аябай кымбат, бул Аллах Тааланын берген белеги. Ошондуктан биз канчалык деңгээлде Кудайга шүгүр келтирсек дагы, биз мына ушул бир гана хидаят, Аллахты таанып калган, өзүбүздү мусулман болуп калганыбызды жакшы аңдап түшүнүп, анан шүгүр кыла турган болсок, биздин бүтүндөй өмүрүбүз эгерде ушул нерсенин үстүндө шүгүр кылып, эртеден кечке тилибиз тынбастан шүгүр кыла турган болсок дагы, биз бул нерсени актап, Кудайдын ушундай чоң берген жакшылыгын биз актап жибере албайт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын бейишке кириши ушул адамдардын жасаган амалдары менен, адамдардын кылган нерсеси аркылуу гана булар бейиштин ичине кирип кете албайт. Эмне үчүн дегенде, туугандар, бул кудуреттүү Аллах Тааланын жакшылыктарын, Аллахтын берген неаматтарын, ошол нерселердин бардыгына, туугандар, адам шүгүр кылып өмүрүн кечире турган болсо, бул адамдын бир ошол өмүрү бул нерсеге жетпейт болчу. Мынакей бүгүн, туугандар, адамдардын мынакей ден соолугу, бардыгыбыз мынакей көрүп атабыз.
акыркы кыямат жакындашкан сайын мисалы адамдардын денелик түзүлүшү дагы кичинерип кетип аткандыгын, ошол демографияны көрүп атабыз кандай болуп атканын, адамдардын мисалы ошол смертность деп любой бир мамлекетте ошондой статистика жүрүп турат. Адамдардын туулуп жана ошол өлүмдүн статистикасы жана ошондой эле адамдардын өмүрүнүн узарышы орто, ошондой бир ченем, ошондой нерсе бар. Туугандар, биз акыркы кезде адамдын өмүрү кыскарып баратат, кыскарып. Мына ошол продолжаемость жизни деп коет. Мына ошол адамдын өмүрү узарып, адамдын өмүрү узарыш үчүн туугандар бардыгыбызга белгилүү. Кандай гана нерселер керек болот адамдын өмүрү узарыш үчүн. Эгерде адамдын өзүнүн жеке үй бүлөсүндө тынчтык болбосо, эгерде ошол адам менен эркектин мисалы үйүндө аялынын ортосундагы дайым үзгүлтүксүз болгон хронический бир ооруга айланып калган постоянный конфликттер болуп тура турган болсо, адамдардын жашоосундагы экономический ошондой показательдер өтө төмөн болуп турса, проблеманын баары жокчулуктан келип чыгып атат. Мына ошондой коомдо чыксаң көчөдө постоянно ошондой бир маалымат, ошондой кризистин прессинг, ошондой бир басым, ошонун астында жүргөн адамдардын өмүрү каяктан узарышы мүмкүн? Мына ошол проблемалардын бардыгы адамдын өмүрүнүн кыскарышына алып келе берет, кыскарышына алып келе берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул тууралуу айтты: "Ла яраддул ал-када илля ад-дуа ва ла yazid fil umri illa al-bir." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: адамдардын мынакей ушул пешенесине жазылган тагдырды, бул тагдырды адамдын дуасы гана кайтарып, адамдын ошол дуасы гана тагдырды өзгөртүшү мүмкүн де. Бирок биз бул нерсени туура эмес түшүнүп коюп атабыз. Көпчүлүк мисалы адамдар ушул нерсени туура эмес түшүнөт. То есть бул тагдырда бир адамдын өмүрү жазылган болсо, кыскасы ушул адам дуа кылгандан кийин ошол какой-то бир промежутоктан кийин ошол баягы пешенесине жазылган тагдыр өзгөрүп калат деген ушундай бир маанайда көпчүлүк ушундай маанада түшүнөт да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул хадистин дагы уландысында айтып атат: "Ва ла yazid fil umri illa al-bir" дейт. Адамдын өмүрүн бир гана жакшылык узартат дейт. Кээ бирлер мисалы туура эмес ушуну трактовка кылышып атат. Бар мындай трактовка кылган, туура эмес трактовка кылгандар бар. То есть бул кандай? Эгерде мынакей адам бирөөгө жакшылык жасап, бирөөгө жакшылыгы тийип, ошондой марттык мамиле жасап кыла турган болсо, бул адамдын өмүрү, кээ бирлер айтып атат, мынакей 40 деп же 50 деп жазылган болсо, демек ошол адамдын ошол жасаган жакшылыгы аркылуу бул адамдын өмүрүнө дагы бир 3-4 жыл же 5 жыл же 10 жыл мисалы кошулуп атат дейт. Бирок бул теория бул туура эмес. Эмне үчүн дегенде бул теория туугандар бул полноценный эмес, бул теорияда аябай чоң кемчилик бар экендигин аңдатып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Халакаллаху ал-халаиq, катабаллаху مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан ушул сөзүндө пайгамбарыбыз мындай дейт: Аллах Таала бүтүн тирүү жандын, калайыктын тагдырларын туугандар, тагдырларын жер менен асмандарды жаратпастан алдын 50,000 жыл алдын тагдырлардын бардыгын жазып койгон дейт. Түшүнүңөрбү? То есть биз мына келип жашап аткан могу земной шар, асмандар, ай менен күн, жылдыздар, кыскасы бүт ушул галактикалардын бири дагы жок болуп турган кез 50,000 жыл алдын Аллах тагдырларды жазып койгон деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн туугандар? Эмне үчүн дегенде мына ушул жашоо бул жөнөкөй бир жашоо эмес. Бул жөн эле спонтанно өзүнөн эле бир пайда болуп, бизде кыргызчада неге мындай нерсени жасадың деп ошол адамдын кылган бир жасаган кыймыл аракетинин бир мотивациясы эмнеде, эмне себептен ушуну кылдың десе, жөн эле деп жооп берген. Бул биз ушинтип ошондой кадамга барышыбыз мүмкүн. Бирок бул жашоонун, өлүмдүн мааниси өтө улуу экендигин аңдаткан нерсе. Бул дегени туугандар, Аллах кудуреттүү зат,
Бул безупречный репутациянын ээси. Безупречная репутация дегени бул затта бир дагы кемчилик болушу мүмкүн эмес. То есть эч нерсени жаратпастан туруп, Аллах Таала тагдырларды жазып койгондугу жөн эле бир күнү оюна келип туруп, мына ушул бир көпчүлүк адамдар ушул суроо менен оорушуп атат да, жөн эле ушул эксперимент катары ушул адамдарды сынаш керек беле же кереги жок беле ушундай. Эмне үчүн Аллах Таала ушинтип адам затын жаратты, эмне үчүн тозок менен бейишти жаратты деп мисалы ушинтип башы каткандар бар. Бирок бул суроолордун бардыгы туугандар биз айтабыз, мына ушул биздин ишенимдеги болгон шубухат деп коебуз, бул фитналардын бири. То есть бул ушул именно адамды акыйкат жолдон тайып кетиши үчүн вирустар деп, мына ушул шубухаттарды вирус деп билебиз. Туугандар, мына ушул эми баягы 50 000 жыл алдын бүт калктын тагдырларын жазып койгон кудуреттүү Аллах. Мисалы айтайлык, сиздин мынакей бир адамдын жеке жашоосунда 60 жыл жашайт, и ошол 60 жылдан бул дүйнөдөн көз чумат дегенде ошол 60 жылда келди, мына көз чума турган болсо эмне себептен, машинаданбы, самолеттонбу, же бир ооруданбы, ошонун причинасы кошо тагдырда жазылат. То есть 60 жашта өлөт деп жазылган болсо, туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, сыялардын бардыгы кургады, сыя кургады дейт. То есть тагдырды жазган калемдин сыясы кургады. Бул дегени тагдыр кайрадан көчүрүлбөйт. Эмне үчүн дегени бул кайрадан көчүрүлүп, кайрадан бул адамдын өмүрүнө дагы бир 5 жыл кошуп коюш керек экен деп баягыны өчүрүп, стирать этип, анан кийин бул жагынан дагы бир 5 жыл кошулду деген ошондой нерсенин өзү Аллах Таалага карата бул кемчилик болуп эсептелет. Кемчилик. Бул деген Аллахтын баягы абсолюттук чексиз билим ээси, билими бар деген кудуреттүү Аллах Таалага болгон курдоомат болуп эсептелет. Түшүнүп атасыңарбы? То есть мисалы бул адамдын мисалы авария болуп өлүш керек эле, 45 жашында авария болот деп туруп причиналар жазылган болсо, бул адам бир эки жакшылык жасап койсо, периштелерден баягы команда болду, бул жакшылык кылды, бар өчүргүлө деп 45 жаштан дагы 10 жыл кошуп койгула деди деген ошондой действиянын бардыгы Аллахка карата бул туугандар, бул аябай чоң кемчилик болуп эсептелет. Ошондуктан Аллах субхана ва таала тагдырды жер менен асмандар жаралбай туруп 50 000 жыл алдын Кудай Таала жараткан, значит не пенденин жасай турган дуалары дагы, пенденин кайсыл поступактары, кандай кадам таштайт, же бул пенде жакшы же жаман болот, ошол нерселердин бардыгы ичине кошо жазылган болот. Там азыраак жазылып калыптыр эми, сен да кошуп койгулачы деп аны биз адамдар жасашыбыз мүмкүн. Бир берип, анан кийин да кайрадан пересматривать этип, бай ишти бюджет бекитилди, да кичине жетпей жатса да кегиле да көбөйтүп койлу деген нерсе бул адамдарга таандык кемчилик. Ошондуктан бул нерсе Аллах Таалага туугандар курдоомат болуп эсептелет. Мен айтайын деген нерсем, туугандар, мына ошол жашоодо өмүрү узак боло турган адам бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Мындай дейт да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан бирөөлөр сурап калды бир күндө, я Расулуллах, адамдардын арасынан эң сонун адам ким деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жооп берди: ман таля умруху ва хасана амалуху. Адамдын өмүрү узун болгон, көп жашаган да, и условиясы бар. Көп жашаган жана ал адамдын жасаган иштери жакшы болгон. Эмне үчүн дегенде, эгерде бир злодей, эгерде бир начар адам, пейили жаман адам өмүрү узак боло турган болсо, тегерегиндеги адамдар, керек болсо айбандар, керек болсо жашаган үйү, керек болсо ошол огородундагы талдары дагы качан өлөт экен деп бул адамдын өлүмүн күтүшөт, эңсешет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бул тууралуу хадистери бар. Мисалы бир күнү бир табытты көтөрүп кетип атышканда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Аль-мустарих валь-мустарих минху". Сахабалар түшүнбөй калышты. То есть бул баягы эмне дегениңиз бул, я Расулуллах дегенде, бир айтты, мустарих дегени бул баягы эптеп ушул баягы кыйынчылыктардан, тардыктан, бул жактагы проблемалардан кутулган адам деген. Мына ушул дүйнөнүн, тар дүйнөнүн ичиндеги адилетсиздиктен, калптан, жалгандан, проблемалардан, интригалардан башы чыкпай жүргөн жакшы ыймандуу адам өлгөн кезде рахатка мына ошол ыймандуу адам Кудайдын чексиз мээримине бөлөнөт. Ал эми андан кутулган деп койду, экинчисин айтты. Ал
кандай типаж десе, ал тип өзүнүн жамандыгы, өзүнүн үйүнөн баштап коңшулары, тегерек, коом бүт бардыгы бул адамдан тажап, качан бул өлөт деп ошентип эңсеп жүргөн адамдар. Бул дегени бул дүйнөнүн территориясын покидать этип, бул короче барзак жашоосуна, эми Аллахтын ушундай азабына, ушундай территориясына бул чыгып кетти. Ал адамдын кеткенинен тирүү адамдар деп сүйүнүп калышты. Ошондуктан адамдын өмүрү узак болсо, бул укмуш аксакал болуптур дегенди аңдатпайт. Адам өмүрү узун болуш керек. Анан кийин ошол өмүрүндө көбүрөөк жакшылык болуш керек. Чтобы бул тегерегиндеги адамдардын бардыгы ушунун өмүрүн дагы тилешсин. Узун өмүр дагы жашасын деп адамдар ушундай каалап турат. Ошондуктан туугандар, мындай бир акылга сыйбаган ушундай бир көрүнүш, бул жапайы көрүнүш туугандар. Кыргыз үйдүн ичинде өлүп жатат, денеси муздай эле. Тегерегинде эң жакын адамдар чачын жулуп атат, кыйкырып ыйлаш. Кыргыз үйдүн артында чоң казандарга от жагылып, ошол жерде малдын эти кайнап атат. Маишат ушунчалык деңгээлге жетип калды, кембагал, колунда жок адам, ошонун бир жакыны өлгөн болсо, ошол жерде тез мындай баягы организаторский способностьтары укмуш болгон чалдар келе чыгып калат. Акылдуу адамдар, жакшылык кылып атпайбы. Баягы жылкызы барды чакырышты дагы, баягы чоң аксакалдардын совети тигиге совет берип атат. Мынакей бул колунда жок, көрөсүң мынакей. Короче, карызга берип тур, кийин кутулуп алат. Аксакалдардын берген жардамы. То есть бул адамды еще хуже баягы карызга киргизип, өзүнүн ошондой баягы кишкасын кандырыш керек болчу. Булчу жеш керек эле, курсагын тойгузуп кетиш керек. Бирөөгө баягы орустар айтмакчы, война кому мать родна дегендей, бул адамдарга эптеп кишканы набивать этип, ошол же курсагын тойгузуп кейкирген кетиш керек. Баягы өлгөн адам үчүн уже страдать эткени, переживать эткени эмес, бул адамда ушундай смешанный чувстволор пайда болуп калды. Бул же батып кеткен карызына ыйлаганды билбейт, же өлүп кеткен жакынына ыйлаганды билбей калып атат. Мына ошондой бир абсурдный ушундай ситуация бул только бизде бар эле. Биздин аргументация, биздин элдин аргументациясы мындай да, кыскасы туугандар, биз жегенбиз, жеп жүргөнбүз. Ошондуктан биз кылышыбыз керек. Биз кылбасак анда эл не дейт? Бул эң чоң довод, ошол факт. Элдер не дейт? Эл не дейт деп туруп, анан кийин биз ошентип өмүр кечирип атабыз. Ысырапкерчиликке биз ушунчалык деңгээлде кирип кеттик. Бул нерсе шариятыбызда тыюу салынган, арам кылынган нерселер болчу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзүндө айтып атат: "Иннал абда ла яхруму ризқа bizзанби юсибуху." Пайгамбарыбыз айтып атат: пенде жасаган күнөөсү аркылуу өзүнүн ырыскысынан кур калат деди. Бул дегени адамдар Кудайга жакпаган ысырапкерчиликтерди жасап, ошол нерселерди токтоткондун ордуна мына ушундай адамдарды мынакей карып калган аксакалдар келип алып ошол жерде койгула деп ошол нерсени токтоткондун ордуна башкача ошол жерде баягы сөз жүргүзүп атат, башкача саясат жүргүзүп атат. Ошол жердеги мисалы молдолор биринчи орунда турат ошол жерде. Биринчи ошолор айтып токтотуш керек болчу, жок. Баягы союз кезиндеги научный атеизмдин негизинде мынакей тарбияланып жүргөн адамдар эле. Мына ошол кезде конкретно ошол атеисттер динди критика кыла турган болсо, попторду жалаң жырдиялар, булар поп баягы поптор деп, аларды мынакей канча кызылдар бийликке келгенде чекесинен кырып башташты, гулагтарга жөнөтүштү. Дал ошондой эле мусулмандардын молдолорун дагы ушундай билимдүүлөрүн гулагтарга, ал жак бул жака ссылкага же өзү өлүм жазасы менен жазалаганда билебиз. Мынакей чоң аталар, башкалар бардыгы китептерди, Курандарды бекитип, дуалдардын арасына уруп ошондой нерсени жасашкан. Молдону ошол кезде туугандар, ушундай бир притча бар эле. Кайсыл жерден түтүн чыгып атат деп аңдып турат деп. Эмнеге? Бирөөгө өлүм болсо, молдого майрам деп атат. Жилик алыш керек, ал жерге барат, окуган жаназасы үчүн өзүнүн таксасын алат, отуруп келген үчүн ал жердеги жиликтин ашказан, жамбашын, башкасын ошолорду көтөрүп кетиш керек. Кыскасы мына ошондой биз поголовно ушундай багы ысырапкерчиликтин ичине биз батып кеткен коом элек. Мына ошол нерсенин айынан, ошол адамдардын кылып жаткан ысырапкерлигинен, ушундай багы болуп аткан нерселердин айынан ошол жерге проблемалар келип атат. Аллах Таала тарабынан булардын ырыскысы кыйылып баштап атат, экономика аксап баштап атат. Башталды мынакей
проблема. Кучактап жыттап жаткан акчасы инфляцияга учурап атат. Көчүн жоготуп атат. Мына ошол нерселердин бардыгы, туугандар бардыгы биздин өзүбүздүн жасаган кемчиликтерибиздин, күнөөлөрдүн кесепети. Туугандар, Аллах субхана таала Кур'ан Керимдин да бир аятында мына ошол жетимдердин акысын жегендерди иннама я'кулуна фи бутунихим нара, жетимдердин акысын жегендер, алар ашказанында ичинде тозоктун отун аш кылышып атат деп Аллах таала Кур'анда айтып атат. Кур'анда айтып атат. То есть бир адам көз өтүп кетти, артында деген 4-5 жетими калды. Ошол жетимдердин келечегине жан күйгүскөндүн ордуна ошол жетимдердин башына ошол калтырып кеткен адамдын мурасына калтырып кеткен кичине бир эки айбаны тирилиги болгон болсо ошолорду дагы союп жеп, бул жетимдерди ойлогон эч ким жок. Ойлогон эч ким жок. Тозоктун отун булар жеп аш кылышып атканын кыскасы булар ойлошкон да жок, бул нерсени ойлогон да жок туугандар. Ошондуктан бул нерседен мына өткөндө дагы биз канча айтып аттык элек, коңшу мамлекеттер сыяктуу Кыргызстан бийлиги дагы мына ошондой баягы проблеманы өздөрү арттырып, проблеманы арттырып, өзү ысырапкерчиликке бүтүндөй мойнуна чейин, кулагына чейин ысырапкерчиликтин ичине батып, анан страдать этип баштаганда бийликти жамандап баштайбыз. Аларды жамандап баштайбыз. Мына ушул биздин жашоодошулар күнөөлүү, булар коррупционерлер, булар акчаны алып, взятка кылып, мына ошондой бул калкты ойлоо койду, булар уурулар, башкалар өзү биринчи орунда өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн туугандарына карата бул уурулук жасап аткан менен эч кимдин иши жок. Биздин мына ошондой ситуацияны оңдош үчүн адамдардын диктатурасы эмес, чындыгында ошол жазган, ошол чыгарган закондун, мыйзамдын диктатурасы болуш керек эле. Конкретно ошол адамдар нарушать эткен нерселерге мыйзам кабыл алган мыйзам негизинде буларды чара көрүш керек болчу. Буну тыюу салып туруп чара көрүш керек. Мына ошондо биз туугандар кыргыз эли мынакей, эгер адашпасам, жылына 2 миллиардка жакын сом мына ошондой ысырапкерчиликке кетет экен. Эми бирок ошол чыгарылган мыйзамдардын бардыгы баягы биз депутаттарды карманный депутаты деп чектелген, ограниченный бир компаниянын, ограниченный ошондой баягы байлар, олигархтардын гана интересин коргогон мыйзамдар эмес, элдик мыйзамдар мына ушундай болот. Эмне үчүн дегенде фабрика, завод, башка нерсе өндүрүш деген нерсенин ордуна бүгүн байлар биринчи орунда Кыргызстанда эң ушундай актуальный болгон чайхана, ресторан, тойхана салабыз. Жандагы коңшусуна же башкасына же тууганына андан дагы ашып түшүш керек деген ошондой ниет менен өздөрүнүн баягы күчүн демонстрация кылып, биз айтабызбы, ошондой кучкаларды топтомой, тойлорду бермей, адамдарды чакырмай, ошол жерге көптөгөн адамдар, чоңдорду, ошолорду чакырып, ошол нерседен болгон артындагы көздөгөн максат эмне десе, туугандар, мына ошол нерселердин бардыгы демонстрация силы деп коет. Бул адамдын өзүнүн ким экендигин, өзүнүн статусун подчеркивать эткен мына ошондой аракет болуп эсептелет ушул нерсе. Ошондуктан бизде ушул деген ысырапкорчулуктун башыбызга чейин мынакей ысырапкорчулукка биз батып атабыз. Кой деген адам жок. Азыр эми кичине акырындык менен адамдар түшүнүп башташты. Акырындык менен 90-жылдарда бүтүндөй жолун жоготуп, эртеңки күнү караңгы бир булут баскан ушундай караңгылык болуп калып, ушундай болгон кести кандай деген туугандарынаки башыбыздан күндөрдү өткөрдүк. Кандай деген күндөрдү өткөрдүк. Адамдардын ушунчалык түшүнүгүндөгү болгон жакшы менен жамандын айырмасы, түшүнчөсү ушунчалык деңгээлге чейин өзгөрүп кетти, башаламан болуп кетти. Адамдар уяла турган нерселерден, уурулук менен алектенген, калкты тоногон, мына ошол байлыгынан жашырып, уяла турган нерседен биз тескерисинче адамдар бул нерсе менен демонстрация кылып, бул нерсе менен сыймыктанып атышты. Адамдарга бул вполне мындай нормальный көрүнүш болду. Нормально. Ошондуктан туугандар, мына ошол Аллах таала ушундай проблемалардан, көйгөйлөрдөн бизди сактасын. Бардык ушул туугандар жамандыктын бардыгы мына ушул нерседен келип чыгат. Ысырапкерчиликтен. Аллах субхана таала иннал мубаддирина кану ихвана шаятин дейт. Ысырапкерлер булар шайтандардын бир туугандары дейт. Ысырапкерлер шайтандардын бир туугандары. Мына ошол той,
тойдогу ошол баягы кортеж, премиальный автолор менен кортежге чыгып, мына ошол баягы кыргыздын байганы бир тойгон дегендей, бир шиковать этип туруп, ошондой бир рисовканы жасап коюш керек. Баягы бир кичине мөөнөт өткөндөн кийин карасаң, баягы жаңы эле үйлөнүп кече той берип аткан кетип атат тиги Россияга иштегени. Барып ал жерде милициясынан регистрациясы жок, качып, разрешение на работу жок деп алардан качып, кордукту көрүп, ошол жактагы проблемалардын улам туугандар, ошол кече эле заңгыратып той бергендер көп өтпөй жаштар ажырашып кетип атышат. Проблема в чем десе, ошол дагы эле ошол жоктук, жокчулук, проблеманын баары баш ушундан келип чыгат. Хорошо, ошол нерсени кантип жоюшубуз керек десе, ал нерсе үчүн эми туугандар сказы биз өзүбүздү өзүбүз токтотпосок, Аллах Таала айтмакчы: "Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма би анфусихим." Адамдар өздөрүнүн абалын, өздөрүн булар өзгөртмөйүн, Аллах Таала булардын абалын эч качан өзгөртпөйт деди. Кийинки маселе мына ушул ислам дининде биз дайыма айтабыз, терроризм менен экстремизм бул динге эч кандай тиешеси жок түшүнүктөр деп. Бул экстремизм менен терроризм, экстремизм деген түшүнүк бул туугандар өзү бир абстрактный түшүнүк болуп кетип атат. Бул экстремизмдин границалары кайсыл жерде? Экстремизмдин конкретный описаниясы кандай? Ошонун түшүнүгү, рамкаларын так подчеркивать этип, чектеп койгон бир единогласный чечим жок. Ошондуктан бул нерсени түшүнүү кыйын болот. Экстремизм, терроризм дей турган болсок, бул нерселер бир гана ислам динде эмес. Бүгүн мисалы ошол средства массовой информация дүйнөлүк масштабтагы жасаган пропагандадан айынан терроризм десе сакалчан мусулманды элестетип атабыз. Аң сезимге биринчи ошондой образ келип атат. Эмне үчүн десе, настолько ушундай нерсе адамдардын аң сезимине сиңип кирип кетти. Терроризм менен экстремизм өзү бул саясат майданында болот. Өзү бул бардык жашоонун адамдын тармагында, бардык тармактарында ушундай экстремизм, радикальный ушундай көз караш, радикальный кадамдар болот. Үй бүлөлүк жашоодо, үй бүлөнүн ичиндеги семейный тираниядағы ошол радикализм, мына ошондой нерселер болот. Ошондуктан туугандар, бүгүн мына ошол исламды жаман көрсөтүп аткандар чындыгында булар ошол өзүнүн мерасын билбестен билимге болгон булардын мындай билимдин тайкылыгы мына ошондой чоң плачевный бир нерсени жаратып келип атат. Адамдардын мондай социалдык абалы ушунчалык бир төмөн деңгээлде турганда, адамдардын экономикалык абалы оор кезде турганда, үйдөгү проблемалар бардыгы аралашып, ошондон кийин мына ошол дин ишенимдери, дин көз караштары ошол жерге аралашып башканда, баягы коктейль молотов именно ошол нерседен келип чыгат. Айрыкча жаштарда. Эмне үчүн дегенде, бул жаштардагы баягы суюк кандык бул нерсени алып келип баштайт. Биз айтып атабызбы, ислам дини адамдар менен мисалы буза турган болсо, шайтандар кандай күрөш алып барат десек, көчөдө эгерде ичип жүргөн болсо, эгер баңгизат употреблять этип ушундай бир жашаган образы аябай начар болгон адам намаз окуп, сакал коюп, мечитке кирип калгандан кийин эмне деп ойлойсуңар? Шайтан болду, эми бул адамды бесполезно деп кетип калабы? Андай эмес. Эми бул адамды диндин ичинде бул шайтан бускан аракет жасайт. Буну дайыма айтып келебиз. Болду, бул сакалчан, дискотекага алып барсаң кирбейт. Кыздар менен зинага жүр десең ал жака баспайт. Ошондуктан муну диндин ичинде шайтандар бузуп баштайт. Биринчиден баштаганда эле шайтан буга пактаны коет. Пактаны койгонду билесиңер. Биз деген ушул ким мактоону жакшы көрбөйт? Баары эле жакшы көрөт. Сен зорсуң, карачы намаз окуп, вообще исправился. Карачы ону көчөдө, ону коңшуң карасаң, дали ичип жүрөт. Ай, инең дурайын. Оңолбоду ушул адам. Эч эле бул жакшы болгон жок да ушул. Деп бул адам уже баягы шунчалык правильно болуп кетти. Бул тегеректин бардыгын уже баягы айыптап баштады, күнөөлөп баштады. Бардыгы бузук. Бул адамдан башка Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан эле. Адамдар бузулду деген адам ошол бузулгандардын эң күчтүүсү депчи. Мына ошондой нерсе пайда болду. Анан кийин баягы ислам дини бул Кудайдын жараткан ушундай дини, ошондуктан бул Кудайдын берген дининде зулум болушу мүмкүн эмес, террор болушу мүмкүн эмес. Бирок ошондой баягы адамдар, мусулмандар, биз элемент деп койсондайларды, мына ошолордун айынан мына ошондой туура эмес түшүнүктөр кирип келип атат. Жаштар бул нерседен ойлошуп атат. Бул нерсе менен, биз жасаган нерсе менен биз кандайдыр бул Кудайдын кызматын аткарып, аябай жакшылык келтирип атабыз. Биз укмуш, биз шайтан менен, тогут менен биз күрөшүп атабыз деген ушундай туура эмес нерселер пайда болуп калат. Ошондуктан Аллах Таала туугандар
бардыгыбызды туура жолдон адаштырбасын. Аллах айтып атат: "Ма яттакиллаха юкаффиру анху сайyi'atihi ва ю'аззим лаху ажра". Жараткан Аллах айтат: кимде ким Кудайдан таква кылса, Кудайдан коркса, Аллах ал адамдын күнөөлөрүнүн баарын кечирет дагы, бул адамдын соопторун аябай улуу кылып берип коет дейт. Ошондуктан биз Кудайдан ошол Аллахтын мээрибин гана сурап кетебиз. Элибизге тынчтык жана бейпилдик жана бекем ыйман менен жашаганды биз Кудайдан сурап келебиз. Аллах Таалага дуа кылабыз. Амин. Я Раббана, Кудайым бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечир, Кудайым Аллахым туура жолдон адаштырба. Аллахым ушул журтубузга, элибизге Кудайым тынчтык, амандык бергин. Душмандардын, суу көздөрдөн Аллахым өзүң сактагын. Өлкөбүз мына ушундай багы канга бөлөнгөн, ушундай тынчтыктар, бейпилдик кеткен ушундай бир жаман акыбалга түшүп калбасын. Аллахым ар дайым бизди жамандардан, алардын ойлогон жаман ойлорунан, алардын пландарынан Кудайым өзүң асырап жүргүн. Аллахым мына ушул жерде кол көтөргөн ар бир пендеңден өзүң разы болгун. Кудайым туура жолдон адаштырбагын. Кимде ким ушул ыхсан жасаган болсо, ыхсандарын кыямат күндө тозок отунан болгон калкан кылып, жакшылыктар таразасына салгын. Я Раббана, Кудайым кечир, бардыгыбыз кечир, жашоодо билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзүң кечиргин. Аллахумма салли ва салли ва барик аля набийина ва хабибина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин bi rahmatika.